Кутман кеч, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кылай калк. Бүгүн биздин бюджет комитети жогорку кеңештин казино жана кумарканаларды ачылышына себеп боло турган мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууга колдоп беришти. Бул деген сөз жакынкы күндөрү болжол менен 22 июнда парламенттин жыйынында бул маселени карашат жана мурункудай эле баягы 55 депутат макул деп добуш берип коюшу толук ыктымал. Ошол себептен азыр бардык кыргызстандыктарга, бардык кайдыгер эмес жарандарга, бардык энелерге, аял затына, эжелерге, бардык ушул кумарканадан жабыр тарткандарга, ошол жабыр тарткандардын бир туугандарына, үй бүлө мүчөлөрүнө, ата-энелерине баарыңыздарга кайрылам. Видео кайрылуу кылып, Садыр Нуркожоевич Жапаровду отметка кылып, өзүңүздүн жарандык позицияңызды билдириңиздер. Азыр токтотуп калбасак, жогорку кеңеште билесиздер, өткөнкүдөй эле 55 депутат макул берди, 21 депутат келген дагы жок, 14 гана депутат каршы чыкты. Бул мыйзам долбоору өткөндөн кийин канчалаган энелердин көз жашы төгүлөт, канчалаган үй бүлөлөр бузулат, канчалаган жаш балдар толук эмес үй бүлөдө чоңоюп калат. Жана ошондой эле канчалаган биздин эр азаматтардын тагдыры кыйылат. Урматтуу эл, азыр, эртең эмес, азыр аракет жасашыбыз керек. Бул деген чоң бале. Бюджетти толтурабыз деп атат. 20 миллион доллар менен. 20 миллион доллар орто эсеп менен түшөт экен. Ошол эле учурда бир президенттин бир уулунун уурдаганын бир бөлүгү 200 миллион доллар. Элестетиңиздер, Кыргызстанда коррупциянын деңгээли кандай? Бир эле президенттин бир уулу 200 миллион доллар уурдаган болсо, ал дагы бир бөлүгү. Бюджетти толтуруунун эң натыйжалуу жолу бул коррупция менен күрөшүү. Урматтуу президент, урматтуу депутаттар, эсиңиздерден чыкпасын. Сиздерди эл тандаган, элдин кызыкчылыгын, элдин үнүн уктурган ошол жогорку трибунада. Азыркы учурда элдин кызыкчылыгын тептеп, урматтабай элге каршы чыгып атасыздар. Урматтуу депутаттар, сиздерге эл ишенип өзүнүн добушун берген. Азыр сиздерде басым болуп атат, түшүнүп атабыз, бирок кайсы тарапта экениңиздерди тандап алыңыздар. Эл тараптасыздарбы? Же ошол бир топ лоббисттердин, бир топ коррупционерлердин тарабындасыздарбы? Тандоо сиздерде. Тандоо убактысы келди. Урматтуу эл, азыр сиздер айтып чыкпасаңыздар, элге баары бир экен дейт. Жана ушул мыйзам долбоору өтөт. Бул мыйзам долбоору өткөндөн кийин бир канча үй бүлөгө, бир канча энеге, аял затына, балдарга, ошол эр азаматтарга бул кеч болот. Казино ылгабайт, жакшы, жаман адам, динчил, дин эмес, шаардык, айылдык деп ылгабайт, жаш карысына карабайт, бай кедейине карабайт. Бул деген бул чоң оору.